студенттер күнү менен ошондой эле биринчи курстун студенттеринин тушоо кесүү азен менен куттуктап коюлушат этибиз. Бұл жылда өтүүчү иш-чара. Жалпысын айтканда бул дүйнө боюнча өткөрүлөт деп ойлойм. Бул ушул биринчи курстарды кабыл алуу аземи болуп өтөт. Бизде дагы ушу кибернетика жана маалымат технология факультетинде компьютер лингвистика кафедрасында. Бул иш-чаранын максаты ушу студенттерибиздин ортосунда ынтымак сактоо. Анан ушу жаңы келген студенттерди бир гана сентябрь айында биз эмес, ушу жалпы студенттерибиз тосуп алса, студенттердин ортосунда курстар аралык достук болсун дейбиз. Иш-чараны азыр аябай жакшы, мыкты деңгээлде өттү деп эсептейм. Себеби айырмасы биздин кафедрада аябай көп улуттагы студенттер окуйт. Айта кетсем, Түркменистандан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан да студенттерибиз бар. Аябай жакшы өткөзүп беришти. Уюштуруучулар ушу кафедрабызды өзүнүн окутуучулар жамааты болуп эсептелет. Ушул учурдан пайдаланып студенттерге окууларын ийгилик каалап кетет элем. Биринчи кезекте тарбия беришибиз керек. Бул иш-чара тарбиялык максатта да өткөзүп ойлойбуз. Себеби биринчи кезекте тарбия берели, анан билим берели. Ошо билимдерин өркүндөтө беришсин. Студенттик күндөр бул жашоосундагы эң бир сонун күндөр болуп эсептелет. Ошо ийгилик жалпысына. Мен Ош технологиялык университетинде окугандан сыймыктанам. Мага Ошту жагат. Ош технологиялык университетинде биздин кафедрада студенттерге арналган конкурс болуп өттү. Бул конкурс өтө жогорку деңгээлде болуп өттү. Конкурста биздин кафедрада окуган, биздин факультетте окуган ар кайсы улуттун студенттери келип, өздөрүнүн достугун чыңдашты, ырдашты, бийлешти. Алар өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Check it.